Ажылыкта канча парыз бар? Ажылыкта парыз көп эми. Аны азыр баардыгын сизге эсептеп бере албайм. Бирок намаздын немесин айтып берем. Ихрам кийүү фарыз дейбиз, таваф кылуу, тавафил ифаза фарыз, Арафатта туруу фарыз, ушундай. Негизи атайын китептер бар, кыргызча китептерге тизип жазып койгон. Мына парыз, мына парыз, мына важип, мына важип, мына мустахаб, мына мустахаб, мына сүннөт, сүннөт деп жазып койгон. Негизи ошо ихрам, ниет фарыз. Андан кийин Арафатта туруу фарыз ажылыкта, себеби ал-хаджу Арафа. Ажылык бул Арафа дейт. Арафага турбасаң, ажылыгың ажылык эмес. Бардыгын аткар, Арафатка турбадың, кечир. Кийинки жылы кайра ажылыкка барышың керек болот. Анан кийин тавафул ифада деген бар, парыз таваф бар, 7 жолу айлардын. Мына ушул парыз, анан калгандары важиптар, сүннөттөр. Ихрамды да запас алса болот, кес Эми ал сиздин ыктыярыңыз. Ихрамды запаска алып алсаңыз, эми мындай суроо болушу мүмкүн да, бир ихрам менен ажылыкты бүтүрүш керек деген жок эмес. Ихрамыңыз кирдеп кетеби, барып жууп, кайра кие берсеңиз боло берет. Зыяны жок. Алмаштырсаңыз боло берет. Ал эми аялдар болсо, жөнөкөй эле кийим кийип, кийимдерин алмаштырып, каалаганын кие берет. Эркектерге гана ушул нерсе милдеттүү. Анан негизи ажылыкта өзүңдү коргылуу дагы бир жакшы нерсе болот. Чыккыйып аппак болуп ажылык бүтүп келип калсаң деле жакшы эмес. Ошо корбошуң ушул жерде. Топуракта жат ушул жерде. Мен Аллахтын буйругу менен депчи. Штрафтар жаман көп. Штраф кийим кийгенде штраф бар. Атыр себингенде штраф бар. Бир түктөрдү алганда штраф бар. Бир нерселерди өлтүрүп койгондо штраф бар. Кийим кийип койгондо штраф бар. Аны ошол сабактын жүрүшүндө айтабыз. Мисалы үчүн, ихрам кийгенден атыр себинсеңиз штраф болот. Чачыңызды, сакалыңызды алып ийген болсоңуз штраф болот. Тырмакты алып ийсеңиз штраф болот. Кой союлат. Кээ биркилер садака, анын өзүнүн ар биринин өлчөмү бар. Бирөөнү дагы эмне бар? уу кылсаңыз штраф болот. Меккеге барганда неме алып ууга чыгып кетпеш керек. Эми илгери Меккенин тегерегинде уу кылыш экен да, тооктор бар, башкалар бар. Ошол уу кылгандан тыйылган. Эми азыр жок буларчы. Мына ушул нерседен сактаныш керек. Эми биздер эң көбүнчө адамдар ушул махзуратыл ихрам, ихрамдагы ихрамды бузуп кое турган, штрафка түшүп калаткан ибадаттар көбүнчө эмне кылат? Тырмагын алып алат, же чачын кыскартып алат, же атыр себинип алат. Анан аялдарына жакындык кылып алат. Ал маселелер оорураак. Аны айтабыз. Эгерде кээ бир мезгилде аялына жакындык кылып кое турган болсо, ихрамда вообще ихрам жокко чыгат. Кээ бир кишинин оңдоп кете турган мезгили бар. Алардын бардыгын сабактын жүрүшүндө айтабыз иншалла. Ханафи мазхабда. Ханафи мазхабда. Бул кишилер ошо Шейх Мухаммад Аваманын, Абдул Фаттах Абу Гудданын устаздарынан болот. Бул киши Ибрахим Салкини, ушу бардык ушулар Халаптык ханафилер. Эмне бир нерсе уктуңузбу ушу? Абдулла Сиражин Хусейни деген жөнүндө кабар ошол. Ошо мынакей жазылып турат. Масжид Ал-Аксага кириш бул сүннөттү жөнүндө. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 мечитке гана сооп үмүт кылып сапар кылса болот дейт да. Мисалы үчүн азыр немеге Махмуд Кашкари мечитине сооп үмүт кылып сапар кылып барсаң, сооп жок айры. Мерде бирдей, айрда бирдей. Бирок 3 мечитке сооп үмүт кылып сапар кылса болот. Меккеге барсаңыз 100 000, немеге барсаңыз 1000, бияк 500, Ошол эми сиздин сурооңуз Масжид Аксага барганга сооп барбы деп атасызбы? Ажылыкка киребиз? Жок, кирбейт, эчтеке кирбейт. Болгону баягы 3 пайгамбарыбыздын хадисинде айтылган 3 мечитти зиярат кылып келдим деген сөз болуш үчүн гана мурдагы аалымдар болбосо, анда азыр биз кире албай атабыз, анда ажылыгыбыз кандай болуп калат деген маселе болот да. Жок. Сүннөттөрүнө да кирбейт, мустахабтарына кирбейт. Болгону ал жактан ошол Масжид Аксаны зиярат кылып, намаз окуп келип, сооп үчүн гана барылат иншалла. Бизде азыр жаңы эле бир WhatsApp'тан бир видео келип атат. Сиздерге да келип атабы? Могу өткөндө 40 күндүк табакка чыгышып, анан бирөөлөр сакал коюп эле сүннөт кийип эле, анан жанындагылар бүт ишендирип, анан алдап кеттир да. Ой, астагфирулла. Анан ар биринен 400 000, 300 000 сомго чейин алдап кеттир. Биз Кытайдан техника алып беребиз депчи. Анан ошол жөнүндө бирөөлөр кайрылып атат да, неме деп.
даватка чыкканда ушундай биринчи жолу чыгып же жанагы алдамчылык менен жүргөндөрдү ошондо Амир Сапка эстетип койсо болобу? Бул жаңы чыгып атат. Бул кандай? Ана жанагы ат коюу боюнча да Мухаммад деп да койсо болобу? Эми дават деген нерсе азыркы мезгилде кыргыз элибизге эң жакшы өзүнүн үзүрүн берип аткан амалда жакшы амалдардан адамдар ошо менен намаз окуганды жакшы билип үйрөнүп калдык. Эми баягы бул жерден жума күнү даватка чыгып атканда сөзсүз түрдө амир шайланат, анан жаңы адамдар болот. Ушул жаңы адамдарга бир аз көңүл буруп коюш керек да. Ал мошенникпи, алдамчыбы, ошолорду карап, анан эгер жаңы адам боло турган болсо, бул жаңы кирди бизге деп. Эми бизде ушундай болуп калды, сакал узунураак болуп эле неме болсо, топусу аппагыраак болсо эле биз укмуш такыба экен деп калдык да. Бирок азыр адамдар кээ бир ушундай кээ жугулук кийинип алып туруп алдагандар чыгып атат. Кече чыкты немелер, картадан акча алгандар, жолукчандар. Картадан бирөөлөрдүн картасынан акча которуп алгандар. Эми ошол адамдар эмне кылат экен? Бирөөнүн сакалы бар болсо, бирөөнүн допу кийип алган болсо, узун кийип алган болсо, чапан кийип алган болсо, адамдар жакшы күмөн кылат экен дагы, алдануусу тез болот экен да. Анан бирөө муну жинсиге минтип турса, ал аулия болсо деле ишенбеши мүмкүн да. Ошого адамдарга азыр ошо адамдарга этият болуш керек, сырткы көрүнүшкө алданып калбаш керек. Эми жакшы иш эмес. Ошо даватка чыгып, анан ал мусулмандар ишенип акчасын берсе, анан алдап кеткен, бул жакшы эмес. Кудай жолунда чыгып, ошондой жаман иш кылган бул туура эмес. Эми Кудайым хидаят берген болсун. Экинчиси, ат коюуда эң жакшы ат бул Мухаммад. Мухаммад деген ат эң жакшы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аты. Анан кээ биркилер ушу Мухаммад деп ат койгон болсо, адамдарга оор келет экен, анан аны урушпаш керек экен. Анда боло турган болсо, арабтардын 90% баласын урушпай калат го. Бардыгы эле Мухаммад, жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз башка. А сенин Мухаммадың башка. Ал Мухаммад ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан табаррук кылып ошонун атын коебуз. Себеби пайгамбарыбыздын хадиси бар. Менин куниям менен кунияланбагыла, менин атым менен атаңгыла деген хасан хадис бар. Ал деген нерсе эмне? Менин атым атагыла, бирок Абул Касым деп, Касымдын атасы деп өзүңөрдү атабагыла дейт. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединада еврейлер ошентип, "Я Абул Касым, я Абул Касым, эй Касымдын атасы", пайгамбарыбыз мени чакырып атат деп караса, "Сен эмес, биз башканы чакырып атабыз" деп адамдар шылыңдашып экен. Анан пайгамбарыбыз эмне? Менин куния деп коет, жанагы паланчанын атасы дегенде Абул Касым деп өзүңөргө куния койбогула, менин атым менен Мухаммад деп койгула деген. Ошого мен дагы эң чоң баламдын атын Мухаммад койгом. Жакшы ат. Алла разы болсун. Эстеп турабыз. Ихрам кийгенде бут кийим кандай бут кийиш керек? Я Алла, биз ихрам кийилгенде жана тигилүү кийим кийбеш керек дегенде, ал жанагы мүчөлөргө даярдалган кийим болбосун дедик, а? Ал эми бут кийим болгондо биздин мына бутубуздагы могул жердеги сөөктү, анан жамбашта эки сөөктөр ачык болсун деген шарты бар. Биз канча жылдан бери эле жанагы босоножка деп коебуз го. Мындай эки немеси бар, анан мындай арчындап мынтип байлап кое турган. Ошону дурус деп келдик эле. Себеби могул жер, буттун могул жери ачык болуп атат деп. Азыркы устаздар менен жакында кеңешип неме кылсак, жок. Арка жактагы ачык болуш керек. Ошого силер антип адамдарга ибадатына бир зыяндуулук келтирбегиле. Эми фатва бере турган болсоңор, сурай турган болсоңор, жанагы мындай кие турган бар го, бу кийгенде мындай кете турган. Ошону кийсин. Мына ушул гана. Себеби аз гана вакыт ихрамда кийилет. Аны менен бир сапарга чыкпайсың, башка кылбайсың. Эми кичине кыйналасың. Ошонун дагы жумшагыраак, жакшыраактарын алса, ошол нерди жеп коет экен деп атат. Эми кичине сабыр кылып коет экенбиз. Себеби ибадатыбызга бир зыян болуп калбасын. Ошол 3 иликтүү, ошол жакшы экен. Ошонун да кымбатыраагын, жакшыраагын фирминиди алса, о самолетте кеткенде кетет экен. Жакшы болот иншалла. Сиздин аркаңыздагы, анан сизге. Алейкум. Ажылыкка тиешелбиз, башкасы. Болот, болот. Эки сурооз бар эле, устаз. Биринчи суроо пайгамбар саллаллаху алейхи айткан сөзү. Мен бардыгына мени пайгамбар болуп келдим. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жиндерге да, жиндер да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтү болуп эсептелет. Биринчи сурооңуз. Экинчи суроо, баягы бирөө тапсырып берди да мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана кыяматка жакын чоң бар болуп калды эле. Эмне болот? 10 чоң белгиси бар депчи. Күндүн батыштан чыгышы депчи.
ошол жерде күндүн батыштан чыккысы уже чыкты дейт да. Себеби дегенде адамдын баардыгы батышты туурап жашап калды. Анан тооба кабыл болбой калат дегени еврейлерге айтылган дейт да. Ya Allah, bismillah. Birinci sorumuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin, alamga rahmat meyrim bolup bizge jiberilgen. Çındığında Peygamberimizin rahmati meyrimdiligi çeksiz. Kafirlarga da meyrimli bolgan. Taif'ga barganda dagı ya perişteler gelip ke bunu iki tonusunda ile biriktirip koyalı. Sağa ziyan bergen Taif'te degende dagı Peygamberimiz o makul bolgan jok. Ümmeti ümmeti men ümmetim dedi. Şul жерден дагы менин жолумду жолдогон Куран жаттаган алымдар чыгат деген. Азыр дүйнө жүзүндө эң көп Куран жаттай турган орун Таиф'та. Ар бир 100 метрде tahfizul Куран жаттай турган жер. Арабтар балдарын бардыгын Таиф'ке жайында жөнөтөт. Себеби ал жер салкын жер, Кыргызстанга окшогон. Алма пышат, банан пышат, неме жүзүм пышат, анар пышат. Аллах Таала ошол пайгамбарыбыз ушинтсе ошол жер жок болот. Аллах Таала пайгамбарыбыз мейримдүүлүгү менен ошого макул болгон эмес. Азыр Таиф Куран чыгара турган завод. Куран хафиздерди чыгара турган. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мейримдүүлүгүнөн. Пайгамбарыбыздын дагы мейримдүүлүгүн айбанаттарга, эми адамдарга болгон мейримдүүлүгүн айтып жүрүп, ушунча кылымдан бери адамдар төгөт элек. Пайгамбар адамзатка болгон мейримдүүлүгүн чек, эми айбандарга өтөлүчү. Айбандарга да мейримдүү болгон экен. Ошонун тарбиясын көргөн сахабалардын өзүнүн улуулоруна, минген атына кылган мейримдүүлүгүн көрсөңүз таң каласыз. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху Палестина азыркы капырлардын колунда болуп зулум чегип аткан Палестина мусулмандардын колуна өткөндө Умар ибн Хаттабтын халифалык мезгилинде мусулмандарга өткөндө ал жердегилер айткан, биз ачкычты биздин өзүбүздүн китепте жазылган адамдын гана колуна беребиз. Азыр биз аны көрбөй турабыз силердин араңыздан дегенде кат жазган Умар ибн Хаттабга Мадинага ушундай биз немени алдык, бирок ачкычты белбей жатат дегенде анда мен барам деп өзүнүн кызматчысын бир төөнү алып Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху немеге барган, Палестинага. Ошондо кетип аткандагы таң калыштуу окуя. Төөнү мынча 50 аят окугучаңды, азыр аят канча экени эсимен чыгып турат. 50 аят окугучаңды төөнү Умар радиаллаху анху минеткен, кызматчысы жетелейт экен. 50 аят бүткөндөн кийин Умар радиаллаху анху төдөн минеткен, кызматчы минеткен, Умар жетелейт экен. Дагы 50 аятта өкөдөн түшүп төөнү жетелейт экен. Кыйналбасында. Пайгамбарыбыздын тарбиясын көргөн сахабалар. Пайгамбарыбыз өзү эм чек жок эм пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгүнөн. Не дейт? Эгерде силер бир малды сойсоңор дагы азаптабай сойгула дейт. Малды сойгондо дагы аны рахаттандырып сойгула. Эмесе мал башка нерселер биздин кызмат үчүн бизге жаралган, биз союп жейбиз анычы. Союп булак чабабыз. Бирок ошону дагы союп атканда азаптабай сойгула дейт. Ошого мен өткөндө эле Ал-Кафи деген Абул Баракат Насафидин китебин окуп атып, ошол жерден бир нерсеге көзүм түшүп аябай таң калдым да. Койду малды сойгондо бул жерден соёт, бул жердеги нерсе кыркылат, анан жанагы жүлүнгө барганда токтотулат, жүлүндү кыркып ийбесин. Бир аз денеси муздап баратканда анан кыркысын, себеби ошо ооруп кыйналат дейт. Айбан. Анан желкесинен кыркпасын дейт. Эмне себептен? Желкесинен сойбосун. Себеби макул эти адал боло берет, бирок күнөөкөр болосун. Ошол малды азаптаган үчүн дейт. Андан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мээримдүүлүгү бычагыңды койдун көзүнө астында кайрабагын дейт. Коркутуп анын жүрөгүн түшүрүп дейт. Ол жактан кайрап келип, анан акырын аркасынан бисмиллаху акбар деп жана дуаны айтып, немесин көзүн кулагы менен жапсаң жөн жатып берет. Анан бисмиллаху акбар, бисмилла, аллаху акбар деп соёсун. Пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгү. Эми ошол пайгамбар ооба жиндерге да пайгамбар болуп келген. Себеби Аллах Таала өзү айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсан менен жиндерди мага ибадат кылыш үчүн гана жараттым деген аятты Аллах Таала түшүрдү. Эми акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аларга да пайгамбар. Жин сүрөсү бар Куранда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам атайын жиндерди бар дават кылып, анан жиндер өзүнүн коомуна
ошол дааватты жеткизген. Азыр да жиндердин арасында мусулмандары бар, капырлары бар, атеисти бар, башкасы бар. Өзлөрүнүн жашоосу менен жашап атышат. Эми кээ ошону тухматты көп кылып атышат, жин антип атат, алар деле өзүлөрү жашап атат, тийишпегиле ага деп. Анан ошол аларга дагы пайгамбарыбыздын дааваты ушундай. Мен Пакистандагы кээ бир шейхтерди уктум. Ушундай сабактарына жиндер да келип сабагына катышат экен. Илим алганы. Себеби аларга деле ошол орозо бизге кандай парыз болсо, аларга да намаз кандай парыз болсо, аларга деле ошондой, Ошого пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бүтүн үммөткө пайгамбар болуп жиберилген, алардын арасында жиндерге дагы. Экинчи сурооңуз. Кыяматтын белгилери, он белгиси бул күндүн батыштан чыгуусу болуп калды. Себеби адамдар азыр батышты ээрчип калды да жок. Батышты ээрчип калды деген биздин көк мээлигибизден, анан ээрчимелигибизден гана батышты ээрчип, ошо акмак болуп атабыз. Бирок жакшы жагын ээрчиш неме эмес, зыян эмес. Капырлардын деле жакшы жагын аласың, биз жаман жагын ээрчип атабыз да баары. Гей боло турган жагын ээрчип атабыз. Анан жанагы ата энесинин баласы укпай турган, баласынын атасы укпай турган, анан никеси жок жашай турган ушундай нерселерди үйрөнүп атабыз. Буну үйрөнгөн, уну ээрчиген дурус эмес. Анан пайгамбарыбыздын хадисинде, шариятыбызда айтылган күн батыштан чыгат деген маанавий эмес, хакыйкый, чындап чыгат. Чындап тиги баткан боюнча кайра күн чыгыштан чыкпай батыштан чыгат. Анан ал батыштан чыккандан кийин калган биринин артынан да бири курат. Артынан эле чыгат, сразу дажжал чыгат, башка чыгат, ушу дароо эле чыгат. Күн батыштан чыкты деген бул эң чоң белгиси болду, анын аркасынан тык болот, кыямат болот. Кудай сактасын, ал биз батышты ээрчип аткандыгыбыз, ал батыштын азыр ээрчип аткандыгыбыз ошол күн батыштан чыкты дегендик эмес. Тооба кабыл болбогат деген бир эбирелердин нерсеси жок. Азыр тообабыз кабыл болот. Тообанын эчиги ошол күн чыкканга чейин, күн чыкты болуп кабыл болбойт. Ага чейин тооба кабыл болот иншалла. Тообанын эшиги ачык иншалла. Бизде ошо уста жанагы айтпадыңыз да, жиддага барганда ихрам кийип анан баш кетти. Bizde ушундай болуп калды, Шаржадан Жиддага учканда көп киши ихрам албай калды. Алла. Анан Жиддага түшүп калды. Ошол күнү ихрам жокторду гостиница алып жаткырып. Кайерге? Жиддага. Меккеге алып. Анан эртеси күнү анан микатка алып барып ихрам кийгизип анан кыштырак болбойт деген. Жакшы, ким жооп берсе дагы өтө жакшы жооп бериптир. Аллахым ыраазы болсун. Себеби биз Меккеге ихрамы жок киргенге мүмкүн эмес. Кирдикпи? Кайра чыгышыбыз керек. Кайра чыгып ихрам күнөөкөр болуп турасың. Качан барып чыгып Таифка барасың да, бизге Меккеден эң жакын микат бул Таифта. Жок, Ал-Хил ал. Микат эмес ал. Ал-Хил ал умра кыла турган эле чек. Микат деген чоң чегара. Зул-Хулейфа, Яламлам, Зату Иркин, анан кийин Карнул Маназил деген атайын немелер бар. Ошол неме Таифтагы микат Меккеге эң жакын. Бирөө ушундай бир себептерден улам кирген болсо, ал Меккеге барып гостиницага жатты да, эми баягы мүмкүнчүлүк болбой калды. Күнөөкөр болуп турат. Анан дароо Таифка чыгып, бар ихрамды кийип киргенден кийин кайра ошол күнөөсү кечирилет. Эгерде бирөө киргенден кийин мен чыкпаймын, андан көрө ушул жерден эле Масжид Айшага барып умра кылам десе, анда ал бир кой союш милдетти болот. Ал эми микатка кайра Таифка чыгып келди деп атпайсың, кайра чыккандыгы үчүн анын мойнунан кой сою сакыт болду. Күнөө дагы жок болду. Ошону айтып атканым, ошо жакшы жооп бериптир. Ким жооп берсе дагы, машалла, Аллахым ыраазы болсун. Алла маскатка камчыса мурдунан таратсынбай деген. Аялдарга кийип нике аялдар, буларда намазга өтпөй деген. Дарасынат, Анан мына жылкынын эти боюнча муну кээ бирөөлөр такыбалыкка жебеш керек. Анан кымыз маселеси боюнча сиз биринчи маселеси Шафий мазхабында ооба, кан чыкса, аларда дарат сынбайт. Бизде дарат сынат. Эми биздин өзүбүздүн далилдерибиз бар. Аны бул жерде ачыктап отурабыз десек, бир аз узарып кетет. Себеби денеден чыккан нажас нерсе чыгып туруп ага турган болсо дарат сынат деген Ханафи мазхабында эреже бар. Ошол эреженин негизинде, ал эрежени дагы сахабалардын, табииндердин фатвасынан, пайгамбарыбыздын хадисинин негизинде.
Биз даарат сынат. Эмне себептен Шафии мазхабында даарат сынбайт десе, жанагы маъракадагы согушта кээ бир сахабалар не болгон, жаракат алган, кылыч сынып калган, зайрысы сынып калганда найзанын алайын дегенде ооруганынан кыйналганда айткан, мен намаз окуп турайын, ошондо алгыла деген. Намаздын ушунчалык намазга киргенде баягы рахат менен окуганда анан баягы намазда турганда найзаны алган. Анан Шафии мазхабында ошого окшогон далилдер айтат дагы, эгерде кан чыкканда даарат сына турган болсо, тиги кантип намаз окуду деген маселени коет. Ханафилер эмне деп жооп берет? Ооба, ошондой болгон сахабаларда, бирок ал үзүрлүү менен. Биз дагы үзүрлүү боло турган болсо даарат сынбайт деп айтабыз. Ал жерде сахабалар үзүрлүү болгондугу үчүн даарат сынбады деп айтабыз. Экинчиси, жылкынын эти ооба Абу Ханифанын пикиринде макрух деп айтылат. Ханафи мазхабынын ичинде көпчүлүк аалымдар бул макрух тахрими, арамга жакыныраак макрухпу же макрух танзихиби, жеңилирээк макрухпу деген талаш бар. Бирок көпчүлүк аалымдар бул макрух танзихи, жеңилирээк макрух деген. Себеби сүтүн ичсе болот дейт. Эгер макрух тахрими арам боло турган болсо, сүтүн ичкенге болбойт эле дейт. Ошол жерден кымызыңызга да жооп болот. Эми ошого кээ бир адамдар мына Ханафи мазхабта этти жегенге болбойт, жылкынын этин деп китептерде жазылып калган. Анан кыргыз, казак беш бармакты уруп атабыз, кандай болду эми? Кийинчерээк фатва берилген. Себеби Абу Ханифа рахматуллах алейхи эмне себептен жылкынын этин жеген макрух деп айткан десе, алатул жихад, жихадтын. Анан эмне себептен Ханафи мазхабында Абу Ханифа ошол жылкынын этин жегенге болбойт деп айткан десе, себеби алатул жихад, жихадта колдонулган эң негизги курал болгон. Эгерде ачкачылыкта ошону жегенге уруксат берилсе, кичине курсак ачканда жылкыларын союп жеп, эртең душман келгенде жөө калбасын деген мааниде гана эмне кылган, ошону уруксат берген. Кийин заман өзгөргөндөн кийин ат бизге жихадтын, согуштун куралы болбой калгандан кийин азыр жегенге уруксат берилген, фатва берилген. Себеби ал-хукму ядуру ма'иллатихи дейт, өкүм өзүнүн илласынын тегерегинде айланат. Качан иллат ошол азыркы мезгилде ат, жылкы, согуштун немеси болбой калгандыктан азыр союп жесе болот. Пайгамбарыбыз мезгилинде деле союп желинген, бирок эхтиятан ошол уруксат берилген эмес. Анан азыркы мезгилде ошол жылкынын эти макрух дегенде деле сүтү адал деп фатва беришкен. Кымыз ошол баптан. Эми кымыз сезон келип атат, кымыздын дагы түрлөрү көбөйүп кетти таксырлар. Баа кымыз туура кыргыздын баа ичимдиги сонун нерсе ичебиз, бирок ошонун өзүнүн жолунан чегинен чыгарып ийбеш керек. Кымыз баа сонун өзүнүн кылынган кымызды ичсек шариятыбыз уруксат берет. Ага мейиз салып, ага нават салып, сакыр салып, чучук неме куйрук салып, анан 1-2 күн ачытып ийсе, анда спирт болуп кетет, анда арам болуп калат. Ошондуктан эч нерсе кошпостон ичсе жакшы болот, иншалла. Аллахым разы болсун. Саллаллаху тааля хайры халк Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи. Аллахым разы болсун.